Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Алексей Ширшовго карата коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып жатат да, негизи эле бул кишиге буга чейин кылмыш иши козголгонбу? Козголгон болсо кандай беренелер менен? Алексей Ширшовго карата 2010 жылы апрель айынан баштап 3 кылмыш козголгон. 2010 жылы, ал эми 2014 жылы бир эле кылмыш козголгон. Биринчи кылмышы Алексей Ширшов Дастан ачык акционердик коомунун акцияларын мыйзамсыз чыгаргандыгы фактысы боюнча козголгон. Анда бизде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин ошол убакта иштеп турган кодекстин 221 беренесинин 2 бөлүмү менен коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен козголгон ал кылмыш иши. 2011 жылы кылмыш иши 11 январында соттун кароосуна жиберилген. Ал эми экинчи кылмышы 2010 жылдын 30 июлунда Ширшовдун Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун жана City Holding жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда түзүлгөн мамлекетке каршы келишим деген негиз менен козголгон. Ал болсо ошол мезгилдеги кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси башкача айтканда алдамчылык беренеси менен козголуп, тергөө аракеттери жүргүзүлүп, Ширшовго ошол эле жана айтканда алдамчылык беренеси менен айып угузулуп, 2010 жылдын 27 сентябрында соттун кароосуна жиберилген. Үчүнчү кылмышы болсо Ширшов Бишкек энергокомплекс, Ресурс Энерго Универсал жана Бишкек газ проект жоопкерчилиги чектелген коомдордун ортосунда Кыргыз газ ачык акционердик коомунун ортосунда түзүлгөн мамлекеттин кызыкчылыгына каршы түзүлгөн келишимдер боюнча бир топ беренелер менен башкача айтканда ал беренелер алдамчылык беренеси, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, финансылык жеңилдиктерди мыйзамсыз берүү же алуу жана Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы контракт түзүү деген беренелер менен козголуп, ага айыбы тагылып, 2010 жылдын 27 сентябрында соттун кароосуна жиберилген. Аталган 3 кылмышчы Бишкек шаарынын 1-май райондук сот тарабынан бир өндүрүшкө бириктирилип, чогуу каралган. Анын жыйынтыгында 2015 жылдын 19 январында Алексей Ширшов Дастан ачык акционердик коомунун акцияларын мыйзамсыз чыгаргандыгы фактысы боюнча 221 берененин 2 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми калган беренелер боюнча сот актоо өкүмүн чыгарган. Аталган өкүмгө Ширшовдун жактоочулары даттануу келтиришип, жогору турган Бишкек шаардык сотунун 2015 жылдын 19 январында өкүм өзгөртүлгөн жана Ширшовго 100 эсептик көрсөткүчтөгү айып салынган. Бул өкүм Бишкек шаарынын өкүмү чыгарылгандан кийин гана өзүнүн күчүнө кирген. Андан сырткары 2014 жылы 20 июнда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Ширшовдун Ысык көл районундагы Чоктал айылында жайгашкан пансионат Витис жоопкерчилиги чектелген коомго тиешелүү болгон жерлерди жана ал жерлердеги пансионаттарды, кыймылсыз мүлктөрдү улутташтырууда мыйзамсыз аракеттери боюнча кылмыш жаза кодексинин 309 беренеси ишкердик кылуу ишине мыйзамсыз катышуу менен иши козголуп, ошол эле жылы 19 ноябрында соттун кароосуна жиберилген. 2018 жылдын 9 октябрында Октябрь райондук соту Алексей Ширшовду 309 берене менен күнөөлүү деп табып, кылмыш жоопкерчилигин тартуу мөөнөтү эскергендигине байланыштуу жазадан бошоткон. 2019 жылдын 17 майында Бишкек шаардык соту райондук соттун өкүмүн жаза дайындоо бөлүгүн өзгөртүүсүз калтырган. Жана айткандай бардык Ширшовго карата кылмыш иштер 2010 жана бир гана кылмыш 2014 жылы козголуп, ал кылмыштер боюнча акыркы өкүмдөр 2015 жылы чыккан, 3 кылмыш иши боюнча, ал болсо бир кылмыш иши боюнча 2019 жылы 17 майда күчүнө кирип, ал соттун чечимдери боюнча бардык коюлган чектөөлөр жана бөгөт коюу чаралары Ширшовдон алынып салган. Демек, бул маселелердин баары убактылуу өкмөттүн учурунда каралып, ошол учурда чечилген турбайбы? Ооба, бул кылмыштердин бардыгы мурдагы бийликтин убагында чечилген. Эгер бул маселе Алексей Ширшовго карата маселенин баары убактылуу өкмөттүн учурунда чечилген болсо, анда эмне үчүн Азимбек Бекназаров бийликке каршы өзүнүн оюн билдирип жатат? Буга сиздин оюңуз? Азимбек Анаркулович 2010 жылдан баштап убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Андан сырткары сот, прокуратура жана укук коргоо органдарынын координатору кызматын ээлеп турган. Анда эмне үчүн сот Алексей Ширшовго карата актоо өкүмүн чыгарганда Азимбек Анаркулович убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө
жана ошол мезгилдеги бийликке айтып чыккан эмес деген суроо жаралат.